Кырматтуу мусулман бир туугандар, жардам бериңиздер. Мен да жашагым келет. Assalomu alaykum, eja жақсысызбы? Şu Betap kızыбыз жөнүндө кичине маалымат берип өтсөңүз. Так, Абсатарова Элиза Равшановна, бул 2004 жылы туулган пациент. Бизге 5 январда 2026 жылы поступление болду. Келгендеги жалыптары адышка дейт, биздин неме боюнча деми кысат. Анан кичине басканда эле уже деми кысып баштайт. Кандай десем, 100-200 метр баскандан кийин кээ бирки учурларда өзүнүн эсин жоготуп койгонго чейин барат бул нерсе. Буту ишип, өпкөдө суу, кичине өпкөдө суу пайда болушта башталган. Бул нерсе сердечная недостаточность дейт, жүрөктүн жетишсиздиги. Бул жактын основной диагнозу бул врожденный порог сердца дейт, тубаса жүрөктүн порогу, дефект межжелудочной перегородки. Бул жак операция болгон буга чейин 18-20 жылдар, 18 жыл Жалал Абадта, 20 жыл Россияда Москва шаарында операция болгон, бирок операция кечигип болгон үчүн жыйынтыгы азыраак болгон. Бул убакта Бейтапта өпкөнүн давлениясы вторичная легочная артериальная гипертензия деген бар. Бул вторичный диагноз болуп, ошо өпкөн давлениясы СДПЖ 121 көтөрүлүп кеткен болот. Ошонун негизинде ушул азыркы пациенттин жалыптары келип чыгып атат. Бизге келген убакта ошол СДПЖ өпкөн давлениясы 103 болчу. Лечениянын азыр кичине убактынчалык симптоматик лечение дейт. Убактынчалык лечениянын негизинде кислород алып, пациенттин абалы азырынча канааттандырарлык. Бирок бул кызыбызга бул жака өмүрүн сактап калыш үчүн, бул жака жашаш үчүн операция кылса жакшыраак болот. Эми показания бар операциягачы. Бул операция кандай делетсе, өпкө менен жүрөктү алмаштыруу операциясы, трансплантация деп айтылат, комплексный трансплантация. Бул операция Европада, Турцияда, Таиландда жасала турган операция, бизде жасалбайт. Бул операциялар акчасына келе турган болсок, $250 миң доллардан $400 миң чейин чапчып калышы мүмкүн. Операциянын общий суммасы. Андан бул операцияга чейинки пациентке постоянно ичиле турган дарылары 100 миңден 150 миңге чейин болушу мүмкүн. Бул дарылар дагы биз ошо Кыргызстан, башка Бишкек, ошо биздин өлкөлөрдө жок болуп, Россиядан же болбосо Европадан заказ кылып алына турган дарылар. Азыр ошо 100 миң, 150 миң сом деген дарыңыз канча күнгө жетет? 1 айга жетип калат. Бир упаковкасы Бозентан, Илапрос деген ингаляция ошо дарыларыбыз бар, ошолор 1 айга жетип калат. Ушул дарылар болот. Бул Россияда Москва шаарында жазып берилген, бул дарылар ичип алып жүргөн, бирок азыр финансы кыйын